Ömürбек Черкешев, siz gülmeyle olanızçı. Güle veriniz anda mağa söz veriniz, ben бүтүп алайын. Темир Эркинбаевич, бүтүрөңүз. Урматтуу депутаттар, уккула, жакпаса, Siz укпасаңыз башкалар угат. Текебаев менен Сариевдин альянсы узакка созулбай турганын көпчүлүк алдын ала болжолдогон. Бирок мынчалык тездик менен ымаласы үзүлүп, шайлоого да жетпей эки башка жолго түшөрүн эч ким күткөн эмес. Ал партияларды кимдер жетектеп атат? Ошол партиялардын катарында кимдер бар деген маселе. Анан келип бүгүн мындай коктейль болуп атат азыр. Партияга кирип аткан ошол партиянын атынан көрсөтүп аткан тизмени карасаңыз, баш адаша турган болуп атат. Бул кече эле тигил партияда эмес беле. Анан анда мурунку шайлоодо бул партияда да эмес беле. Анан кийин эле таң калыштуу да азыр партиялар өздөрү жок. Партиянын баягындай дөңүнөн эле ал кээ бир адамдары мурдагы партиясын таштап бир жаңы партияларга кирип кетип атат. Саясатчылардын альянс түзүүгө умтулганы түшүнүктүү эле нерсе. Себеби алар жалгыздап барса утушка жетпей турганын баары билет. Биринчиден, ири суммадагы шайлоо күрөсүн төлөп, үгүт иштерине коротууга оңой каражат кетпейт. Текебаевде да, Сариевде да анчалык ири каражат бар экени күмөн. Экинчиден, бардык аймактардан электораттын колдоосуна жетиш дээрлик мүмкүн эмес. Минтип партиялардын жарышы акчага байланып калышына мыйзам менен жол берилип калган дешет юристтер. 1999-жылда саясий партиялар жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын чечкилиги. Ошол мыйзам боюнча партиядагы болгон партиялык белги бүт бардыгын акчага байлап коюшкан. Чөнтөгүндө тыйының болсо тияка бияка отуруп кетип калганга мүмкүнчүлүк түзүп койгон. Бул биринчиси. Экинчиси болсо мына азыркы биз шайлоо жүргүзөбүз деп атабыз. Бул мыйзам болсо 2011-жылы кабыл алынган июль айында. Мына ошол мыйзамдын кемчилиги. Ар кандай адамдар өз кызыкчылыгына пайдаланышып, бир партиядан экинчи партияга көчүп кетишет да. Өлкөдөгү үлкөн саясатчыларды жаңы Дем альянсына топтогон Өмүрбек Текебаевке тагылган айып боюнча сот жүрүп жатат. Эске салсак, Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019-жылдын 21 августунда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарып, айыпталып жаткан саясатчыларды сот залынан бошоткон. Үй камагында жаткан Текебаев шайлоого катыша алабы же жокпу деген суроо ушул күнгө чейин талаш жаратып келет. Бул айыптоолор болбогон күндө деле Текебаевдин саясаттагы аброю анча жакшы эмес. Ата Мекен партиясынын түптөлүшүнө, структурасынын түзүлүшүнө чоң салымын кошкон Ташболот Балтабаев Текебаевдин кубулма саясатынан оозу күйгөнүн айтат. Кыргызстан боюнча бизде структура түзүлгөн болду. Ушунун баарын Текебаев өзүнүн дагы бир жаңы 5 жылдан кийинки проекти менен тырмакчанын ичиндеги проектиси менен. Ал кандай проект экенин ошол жерде айткам мен. Ата Мекенди ошондо талкалап жок кылды десем болот да. Андан кийин кандай адамдар келди, Ата Мекенди өмүрүндө укпаган, көрбөгөн, катышпаган 7 жол Ата Мекенин адамдар келип, Ата Мекенин атынан парламентте 5 жыл ары бери сүйлөшүп, акырында баары качып кетишти. Ташболот Балтабаев Текебаевдин ар бир талапкерден $30,000 алып, шайлоо кампаниясынын бардык чыгымдарын аларга жүктөгөнүн айтып келет. Бирок шайлоодон өтүп алган соң талапкерлигинен өз каалоосу менен баш тартууга мажбурлап, нотариалдык тастыкталган арыз талап кылган. Жыйынтыгында $350–500,000 берген талапкерлер мандатка ээ болушкан. 16-жылы 1 жыл талап кылдым да. 15-жылы жабылган эмес. Партиянын съездин жабалы. Шайлоонун жыйынтыгын талкуулайлы. Ошол 15-жылы съезде кабыл алган биздин чечимди аткаралы. Бирок эшеги лайдан өткөндөн кийин эчтекени укпады, көрбөдү, уккусу да келген жок, жооп да берген жок. 2015-жылдагы шайлоодо Өмүрбек Текебаевдин Ата Мекен партиясы Мелис Мырзахматовдун Улуттар биримдиги партиясынан колдоо издеген. Ошондо да шайлоо бүткөндөн кийин бул альянс ыдыраарын көпчүлүк алдын ала жазып чыгышкан эле. Чынында эле божомолдор туура чыкты. Бир топ эле жерден Улуттар биримдигинин позициясы жакшы жерлерден жакшы добуш алгандыгына мен күбөмүн. Муну эч ким тарыхтан чийип сала албайт. Мисалы эле Ош шаарында айталы. Мен билгенде бир 4,5 миңден ашыгыраак добуш алган. Кийин эмне болду? Мына шаардык кеңешке шайлоо болду, жогорку кеңештен кийин. Бирок анда ал тандем бол иштеген жок. Улуттар биримдиги андай Ата Мекен менен бириккен жок. Ата Мекендин добушу 700 эле голос болуп калган. Мына бул бардыгы процесс.
Бирок Текебаевдин мындай ойт берме саясатынан кабары жоктор азырынчага ишенип жарышка чогуу аттанып жатышат. Күчтөрдү бириктирип, парламентке шайланып келген соң альянс ыдырап кетиши деле толук мүмкүн. Бул парламентке келип алып, чечүүчү орундарга илинген соң саясатчылар үчүн чоң деле трагедия болбойт. Бирок үлкөн саясатчылардын ишке ашпас убадаларына алданган эл гана адаттагыдай ара жолдо кала берет. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.